8 bölüm. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчүүсү, хижраты. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам көчүүгө уруксат берилиши. Курайш бутпарастары пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүш үчүн чечим кабыл алышып, аны ишке ашыруу үчүн тынымсыз аракеттенип жатышты. Мына ушул убакта жараткан Алла Таала сүйүктүү элчисине саллаллаху алейхи вассалам көчүүгө буйрук берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар күнү эртең менен кечинде Азирети Абу Бакырдын үйүнө барып турар эле. Бирок көчүүгө буйрук алган күнү демейдекиден башкача түш оогон маалда анын үйүнө барып, ага Аллах мага Меккеден чыгууга жана Мадинага көчүүгө уруксат берди дейт. Азирети Абу Бакыр: "О Аллахтын элчиси, сага жолдо шерик болсом болобу?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооба деп айтканда, ал кубанычы койнуна батпай сүйүнөт. Азирети Айша энебиз: "Ошол күнгө чейин бирөөнүн кубанганынан ыйлаганын көргөн эмесмин." Урматтуу атасынын ошол күnkү кубанычын баяндаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Азирети Абу Бакыр Мадинага чейин өздөрүнө жол көрсөтүү үчүн ошол кезде бутпарас, бирок ишенимдүү, убадасына турган Абдулла бин Урайкит менен макулдашышат. Жебреил периштенин кабары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келгенде ыйык кабар жеткирүүчү Жебреил периште пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, ага бутпарастардын даярдаган планын айтып берип, алдын алуу үчүн аткарыла турган ишти төмөнкүчө баяндайт. Күндө жатып жүргөн төшөгүңө бүгүн жатпа. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Алини жанына чакырып алып, "Сен бүгүн мен жаткан төшөккө жат. Коркпо, сага эч кандай зыян болбойт" дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүнүн курчалышы. Сүйлөшүлгөндөй ар бир уруудан тандалып алынган 200 кылыччан бутпарастар түн жарымында пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүн курчап алышат. Алардын арасында Абу Жахил, Абу Лахаб жана Умайя бин Халафка окшогон ашынган зөөкүрлөр да бар болчу. Бул камкорлор таңдын атышын жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн чыгышын күтүп жатышкан. Анткени алардын салты боюнча адамды үйүнүн ичинде өлтүрүш коркоктуктун белгиси катары саналчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылыччан зөөкүрлөр үйүн курчап алган убакта үйүнөн чыгат. Колуна жерден топурак алып, алар тарапка чачып, Ясин сүрөсүнүн башындагы 8 аятын окуйт. Бутпарастардын эч кимиси аны көрбөй калат. Бир аздан соң аларга ошол жерден өтүп бараткан бир киши жолугуп: "Бул жерде кимди күтүп жатасыңар?" деп сурайт. "Мухаммедти күтүп жатабыз. Мухаммед үстүңөргө топурак чачып кетип калганына канча болду? Көргөн жоксуңарбы? Ишенбесеңер үстү башыңарга карагыла" деп көздөрү канга толгон бутпарастарды шылдыңдайт. Бутпарастар бири-бирин карашып, үстүлөрүнө топурак чачылганын байкап таң калышат. Ошол замат үйгө киришип, төшөктүн ичинде бирөөнүн жамырып жатканын көрүшкөндө, "Мына Мухаммед жатпайбы?" деп күтө башташат. Таң агарып, күндүн нуру жерге жайылганда гана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ордунан Алинин турганын көргөндө, ого бетер таң калып, эмне кылаарын билбей калышат. Жараткан Алла Таала мына ушул окуя жөнүндө Куранда төмөнкүчө айтат: "О Мухаммед, капырлар сени туткун кылуу, же өлтүрүү, же Меккеден чыгарып жиберүү үчүн сага айлакердик кылган чактарын эсте. Алар айлакердик кылышкан, Аллах да айла кылат. Бирок Аллах айлакерлердин мыктысы." Сабыр үңкүрүнө келүү. Үйүнөн чыккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түз эле Азирети Абу Бакырдын үйүнө барат. Алар анча-мынча гүл азык камдап алышып, үйдүн артындагы жашыруун эшиктен чыгып, Меккенин түштүк тарабындагы Сабыр тоосун көздөй жөнөшөт.
жума түнү сабыр үңкүрүнө жетишет. Үңкүргө оболо Азирети Абу Бакыр кирип, ичин тазалап, үңкүрдөгү тешиктерди үстүндөгү кийими менен бүтөйт. Калып калган кичине тешикти буту менен калкалап, пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ичкери чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ичкери кирип, башын Азирети Абу Бакырдын тизесине таяп уктап кетет. Бир аздан соң Азирети Абу Бакырдын тешикти тоскон буту аябай сыздап, ооруп чыгат. Жылан чакканын сезет, бирок тешиктен бутун тарткан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойгонуп кетет деп тизесин да кыймылдаткан жок. Катуу ооруга чыдабай көзүнөн жаш чыгып кетет. Аккан көз жашынын бир нече тамчысы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жүзүнө тамчылар менен ойгонуп кетип, Абу Бакыр, эмне болду сага? Деп сурайт. О Аллахтын элчиси, бутумду бир нерсе чаккансыды. Бирок эчтеке эмес. Ата-энем сага садага дейт ал. Азирети Абу Бакырдын бутун жылан чагып алганын билгенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу шилекей менен сүртүп коет. Жылан чаккан жер дароо сакаят. Ошол убакта Алла Тааланын буйругу менен жөргөмүш келип, үңкүрдүн оозуна жилесин жаят. Бир жуп көгүчкөн келип уя курат. Мына ушул жаныбарлар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам жана Азирети Абу Бакырды бутпарастардан коргош үчүн күзөтчү катары келишкен эле. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн таба албаган бутпарастар абдан жинденишип, Меккенин ар тарабынан тинтип издей башташат. Азирети Абу Бакырдын үйүнө барышат. Аны да таба албаган соң, бул жолу жалпы Меккеге жарыя кылышат. Мухаммед же Абу Бакырды таап алып келгенге, же өлтүргөнгө 100 сыйлык беребиз. Мына ушул жарыяны угар менен Меккеде канчалык ууру кески, зөөкүр, талоончу бар болсо, баары колуна кылыч кармап издей башташат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырдын издерин табышат. Из туп-туура сабыр тоосунун этегине чейин алып келет. Из кубарлардын бири: "Алар мына ушул үңкүрдөн ары өтө элек экен. Из ушул жерден жоголду", дейт. Уммая бин Халаф баштаган бир нече адам үңкүрдүн оозуна чейин келишет. Мына ушул убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакыр аларды көрүп, бирок бутпарастар аларды көрө алышкан жок. Азирети Абу Бакыр кантер айла таппай кайгыра баштады. Аллахтын элчиси", деди ал. "Мени өлтүрүп салышса да мейли эле. Мен болгону жөнөкөй бирөөмүн. Бирок Аллах жүзүн ары кылсын, сага зыян жеткирер болсо, бул бардык үммөттүн бактысыздыгы болбойбу?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч бир кабатырланбастан: "Кайгырба. Аллах биз менен бирге" деп аны жубатты. Абу Бакыр: "О Аллахтын элчиси, тигилердин бирөө келип бутунун түбүнө караса эле бүттү, бизди көрүп калат" дейт. Абу Бакыр, эки кишинин үчүнчүсү Аллах болсо, абал кандай болот деп ойлойсуң? Кармалып калабыз деп жатасыңбы? Дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам камырабастан. Жараткан Алла Таала Куранда бул окуяны төмөнкүчө баяндайт. Эгер силер ага, пайгамбарга жардам кылбасаңар, Аллахтын өзү ага жардам кылды. Ал жардамын аябайт. Аны капырлар ал эки адамдын экинчиси болгон абалында бир жолдошу менен Меккеден айдап чыгышканда, ага Аллах жардам берди эле го. Ошондо алар экөө үңкүрдө турган чактарында жолдошуна: "Кайгырба, Аллах биз менен бирге" дегенде, Аллах ага көңүл токтук түшүрдү жана аны силер көрбөгөн аскерлер, периштелер менен колдоп кубаттады. Ошондой эле капыр болгондордун сөздөрүн пас кылып койду. Аллахтын сөзү гана жогору сөз. Аллах кудуреттүү, даанышман. Сабыр үңкүрүнө жакындашкан бутпарастар: "Ушул үңкүрдү да бир карап көрөлү" дешет. Алардын сүйлөгөн сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырга угулуп турду. Ичинен бирөө үңкүрдүн оозуна чейин келет, бирок ичкери кирбей кайра тартат. Себеби ал жерде жөргөмүштүн тартылган желеси жана көгүчкөндүн уясы бар болчу. Үңкүрдүн ичине киргенге эч кандай негиз жок эле. Ошентип
Алар Алла Тааланын жардамы менен бутпарастардан кутулушат. Ал жерде жума, ишемби жана жекшемби болуп 3 күн 3 түн тургандан кийин Мадина сапарына камынышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулуп өскөн, киндик каны тамган ыйык шаардан кетип баратып, ата журтуна кайгылуу карап туруп мындай дейт: Кудай акы, мага сенден сүйүктүү көркөм жер жок. Сенден зордоп чыгарылбасам, сенден эч качан айрылбай, сенден башка жерде журт тутпас элем. Жараткан Алла Таала сүйүктүү элчисине саллаллаху алейхи вассалам жооп катары төмөнкү аятты түшүрдү. О Мухаммед, албетте сага ушул Куранды, аны окууну, ага баш ийүүнү жана үммөттөрүңө жеткирүүнү парз кылган Аллах шек күмөнсүз сени кайра кайта турган жайга, Меккеге кайтарат. Душмандардын артта саяк ууп келишинин алдын алуу максатында Мадинага алып барчу демейки кан жолду таштап, тоо аралап башка жол менен сапар тартышты. Оболу түндүк жактагы Кызыл деңизди жээктеп Тихамага барышты. Анан түштүккө бурулуп, деңизден алыс чөл менен жээке параллел келген жол менен сапарларын улантышты. Сураканын башынан өткөн окуялар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана Азирети Абу Бакыр бул узак жолдо сапар тартып баратышканда бир топ кереметтерге күбө болушту. Чөлдө мал багып жүргөн койчуга жолугуп, андан сүт сураганда койчу саан малы жок болгондуктан сүт да жок экенин айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын кысыр калган эчкисин ап келдирип, куттуу колдору менен сааганда кадимкидей сүт бергенин көрүп, койчу аябай таң калды жана мусулман болду. Айрыкча Курайыштар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам колго түшүргөн адамга 100 төө сыйлык жарыялагандыктан Кинана уруусунун чөлдө жашаган айылдарында да бул кабар жеткен болчу. Алар деңиз жээгин кыркалай 2 төөлүү адамдын өтүп кеткендигин да угушкан эле. Ушул уруунун баатырларынан жана тажрыйбалуу ис кубарларынан болуп саналган Сурака бин Малик ошол 100 төө сыйлыкка оңой эле жетем деген ой менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам изине түшкөн. Ал тез эле чөлдөгү изди таап алат. Гүлүк аты менен чаап жүрүп олтуруп, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам каранына жетейин деп калганда Азирети Абу Бакыр дагы элеңдей баштады. Кайгырба, Алла Таала биз менен бирге деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үңкүрдө айткан сөзүн кайталап. Кайрылып Сураканы караганда анын атынын буттары заматта тизесине чейин жерге батып калды. Бир аздан кийин ал атынын буттарын чыгарып, кайрадан чапкалап кууганга аракет жасады. Бирок атынын 4 туягы дагы эле жерге терең батып калды жана ал жерден көк түтүн чыгып жатты. Ошондо гана Сурака пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам кармай албасын түшүндү жана жалбара кыйкырды. О Мухаммед, дуба кылып мени куткара көр. Эми сага кийлигишпеймин. Сенин изиңе түшкөндөргө да сен тууралуу эч нерсе айтып бербегенге убада берем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуба кылгандан кийин Алла Таала Сураканы кыйын абалдан куткарды. Сурака пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жанына жай басып барып, өзүнүн ким экенин тааныштырды да кандай жардам берерин сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кете бер, бирок башкалар артыбыздан кууп келбегидей болсун деди. Сурака кайтып кетти. Курайыштардын куугунтукчуларын жолдон жолуктуруп, аларга мен бул жактардан эч калтырбай из куудум, эч кимди таба албадым, башка жактардан издейли деп аларды тескери жолго бурду. Тагдырдын буйругун көрүңүз. Эртең менен сүйүктүү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам колго түшүрүү же өлтүрүү максатында аттанган Сурака түштөн кийин аны коргоп чыгат. Кийинчерээк Абу Жахил Сураканын башынан өткөн окуядан кабардар болуп, өтө ачуусу келет жана аны кайратсыз, коркоктугун ыргайлантып мазактаганга өтөт. Ошондо улуу кереметке күбө болгон Сурака: эгерде атымдын 4 бутун жерге кантип батып калганын көргөн болсоң, сен да Мухаммеддин пайгамбарлыгын кабыл кылмаксың деген мааниде жооп берет. Ошол Сурака хижраттын 8-жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хунайн согушунан жаңы эле кайткан кезде алдына келип мусулман болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келиши. Мадинадагы мусулмандар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жолго чыкканын угушкан болчу.
Ошол үчүн ар күнү багымдат намазынан кийин Харра деген жерге жыйналып, түшкү ысык күчөгөнгө чейин аларды сабырсыздык менен күтүшчү. Ошол убакта бир иш үчүн тамынын башына чыккан бир жөөт ак кийимчен бир нече кишинин шаарды бет алып келе жатышканын көрөт. Ал мусулмандардын көптөн бери пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам күтүп жатышкандарын билчү. Өзүн кармай албастан: "Эй, араб калкы, мына күтүп жаткан кишиңер келе жатат" деп мусулмандарга сүйүнчүлөйт. Мына ушул кубанычтуу кабар Мадина көчөлөрүнө чагылгандай тез эле тарайт. Шаар көз ачып жумгуча майрамдагыдай абалга бөлөнөт. Себеби адамзатка ыйман нурун тартуулап, бейкуттук сунган адамзаттын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам келе жаткан эле. Мусулмандар ошол замат алдынан тосуп жүгүрүшөт. Тосуп алуучулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Азирети Абу Бакырга бир курма дарагынын көлөкөсүнө келип, эс алып олтурганда жолугушту. Курма дарагынын көлөкөсүндө бир аз эс алган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аздан кийин жанында алар менен бирге Мадинанын оң тарабындагы Куба айылын көздөй жөнөйт. Түш ой Куба айылына жетип барышат. Ошол жерден Амр бен Ауф уулдарынын бир тууганы Гулсум бен Хидмдин үйүнө түшөт. Ысык кумдуу чөл үстүндөгү жол азабы пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам аябай чарчаткан эле. Эс алуу ошондой эле ушул жердеги мусулмандар менен жолугушуу үчүн Кубаада бир нече күнгө калмак болот. Түнкүсүн Гулсум бен Хидмдин үйүндө болуп, күндүзү мусулмандар менен маектешүү үчүн бойдок сахабалардын бири Саад бин Хайсаманын үйүнө барчу. Азирети Алинин келиши. Азирети Али пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тапшырылган аманаттарды ээлерине бергенден кийин ал дагы Меккеден Мадинага карай жолго чыгат. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам Кубаадан жолугат. Жөө жүргөндүктөн буттары шишип кеткен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көз жаштарын төгө кучактап тосуп алды жана буттарынын сакайышы үчүн дуа кылып, колдору менен укалап берет. Азирети Алинин оорусу ошол замат айыгат. Куба мечитинин курулушу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амр бин Ауф уулдарыныкында 10 күндөй конок болуп калат. Ушул кыска убакыттын ичинде Куба мечитин куруп бүтүшүп, анда намаз окушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салдырган бул мечиттен мурда кээ бир мусулмандар жекече курган мечиттер бар болсо да, исламда жамаат менен биринчи тургузулган мечит ушул Куба мечити болуп саналат. Гулсум бин Хидм курма жайып кургатчу жерин берип салынган бул ыйык имараттын курулушу убагында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү да иштейт. Бир жолу ал чоң таш көтөрүп баратканда сахабалардын бири келип: "Сиз ташыбай эле коюңуз, ташты мага бериңиз" дегенде: "Жок, сен башкасын ал" деп жумуш кылуудан ырахат алганын билдирген. Ал өзүнүн мээнеткечтиги менен бардык сахабаларга үлгү болуп жатты. Анын мына ушундайча иштеп жаткандыгын көргөн мусулмандар өтө берилүү менен иштеп жатышты. Куба мечити пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам улуу хижраты жана Куба айылына жетүүсү менен башталган. Улуу жана нурдуу доордун башталгандыгынын түбөлүктүү эстелиги катары тарыхый мааниси зор курулуш болгондуктан бул мечит тууралуу Куранда мындай дейт: "Биринчи күндөн тартып такыбалык негизинде курулган мечит бар. Сенин ошондо намаз окушуң ылайык. Анда тазалыкты өтө сүйө турган адамдар бар. Аллах болсо өздөрүн ар дайым таза тутуучуларды сүйөт." Кубаадан Мадинага. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кубаада 10 күнчө турган соң жума күнү Мадинага карай жөнөдү. Ал Каспа деп аталган төөсүн минген болчу. Алдында Азирети Абу Бакыр, оң сол жагында энесинин туугандары, таекелери болуп саналган Наджар уулдарынан курчалган 100 чакты киши жана бир топ мадиналык мусулмандар коштоп, такбирлер айтып, кубанычтуу түрдө Мадинаны көздөй бет алышты.
Мадинада окулган алгачкы жума намазы. Мадинага келе жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Салим бин Ауф уулдарынын журтуна барат. Рануна өрөөнүнө келгенде жума намазынын убактысы кирген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рануна өрөөнүндөгү жума мечитинде жума намазын окуйт. Бул пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинада окуган биринчи жума намазы болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде удаасы менен 2 жолу хутба окуйт. Мадинага кирүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума намазын окуган соң төөсүнө минип Азирети Абу Бакр, Наджар уулдарынын жигиттери жана мадиналык мусулмандар менен бирге Мадина шаарын көздөй жөнөйт. Сүйүнүч толкундары шаардын ар тарабынан курчап, исламдын борбору боло турган мына ушул ыйык шаар өзгөчө шаңга бөлөнүп турду. Аялдар, жаш балдар ырдаган ырлары менен шаңдуу көрүнүшкө көрк кошуп турушту. Ошондон бери эскирбей келе жаткан обондуу ыр бул. Асыл зат чыкты белестен, ай сымал нурун тараткан, дубасы бизге берет дем, шүгүрлөр сага жараткан. Кудайым тандап жөнөткөн, куш келдиң куттуу тараптан. Обондуу ырдын ыргагы менен айлана өзгөчө шаттыкка бөлөнүп, мусулмандардын кубанычы койнуна сыйбай толкуп жатышты. Мадина калкы айланага нур чачкан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам берекелүү жүзүн көрүш үчүн көчөнүн эки жагына кырыкка тизилишет. Жаш балдар майрамдык кийимдерин кийип, күлкү шаттык ичинде ойноп жатышты. Мадинада буга чейин элди мынчалык толкунданткан окуя болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтүп баратканда бардыгы ага кош келдиң, о Аллахтын элчиси деп жатышты. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдынан чыккан ар бир мадиналык мусулман аны үйүнө чакырып, конок кылуу урматына ээ болуш үчүн төөсүнүн чылбырын кармап, о Аллахтын элчиси, бизге келиңиз деп жатышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ууртунан жай гана күлүмсүрөп, жакшылык силердин үстүңөрдөн кетпесин, жакшылыкта болгула, төөгө жол бергиле, ага барар жери буйрулган дейт. Төө болсо оң сол жактарына карап коюп бара жатты. Акыры Малик бин Наджар уулдарына тиешелүү болгон үйлөрдүн жанына барып, бош жаткан жерге чөгөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөнүн үстүнөн ошол замат түшкөн жок. Төө бир аздан соң өөдө туруп, бир аз алдыга баскандан соң кайрадан артка кайрылып келип, биринчи чөккөн жерине кайрадан чөгүп, экинчи жолу кайра ордунан турган жок. Касва экинчи жолу кайрадан турбаган соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах насип кылса кала турган жерибиз ушул жер деп төөдөн түшөт. Ошентип ислам тарыхындагы эң маанилүү окуя болуп саналган пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам куттуу хижраты ушул жерде бүтөт. Анан ошол жерге эң жакын жашаган сахаба Абу Айюбудун үйүнө түшөт. Бул үйгө кишилер көп келип кетип, үй ээлерин беймаза кылабы деген ой менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдүн биринчи кабатында турайын деп суранган болсо да, Азирети Абу Айюб жана анын үйүндөгүлөр пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам кайра суранып, аны экинчи кабатка жайгаштырып, өздөрү алдыңкы кабатта турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Айюбтун бул карапайым үйүндө туура 7 ай туруп калат. Хижрат жыл санагынын башталышы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчкөндө мусулмандардын колдонгон жылнаамасы жок болчу. Ошондуктан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хижратын башталгыч жыл катары кабылдап, Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам келишинен бир айдан кийин, бир жылдан кийин деп жаңы жыл санакты колдоно башташат. Хижраттын башталгыч жыл катары кабылдап, ошондуктан пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам хижратын башталгыч жыл катары кабылдап, Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам келишинен бир айдан кийин, бир жылдан кийин деп жаңы жыл санакты колдоно башташат.
Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түбөлүктүү дүйнөгө кеткенге чейин колдонулат. Бирок кийин колдонулбай калган Азирети Абу Бакырдын жана Умардын халифалык доорлорунун 4 жылы жаңы жыл санак колдонулбастан өткөн. Кийин мамлекеттер аралык мамилелер пайда болгондо убакыттарды белгилөөгө мукташтык туулган. Ошондуктан Азирети Умар бардык сахабаларды топтоп, алар менен кеңешет. Бири пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам туулган жылын негиз кылып алалы десе, бири анын пайгамбар катары жиберилиш заманына токтолушат. Бирок Азирети Али пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мадинага көчкөн жылынан баштайлы деп сунуш кийдет. Акыры Азирети Алинин сунушуна макул болушат. Бирок кайсы айдан баштоо керектиги жөнүндө талкуу болуп, кайра эле Азирети Али сунуштаган Мухаррам айын жылдын башталгыч айы деп кабыл алынат. Ушундайча мусулмандардын хижри календары түзүлөт. Мекке доорунун жыйынтыгы. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгынын 13 жылдык Мекке доору Мадинага көчүп келиши менен артта калды. Ислам тарыхында өтө маанилүү бир орунду ээлеген мына ушул доорду кыскача баштан аяк жыйынтыктап кетүүнүн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ушул доордо жасаган иштерин кыскача карап чыгуунун көп пайдасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин замандын 610 жылында жараткан Алла Таала тарабынан пайгамбарлык милдети берилген убакта ошол күндүн араб калкы бүткүл дүйнө менен бирдикте тарыхтын эң караңгы убагын баштан өткөрүп жаткан. Өзү ичинде жашаган коомду жана бүткүл адамзатты ушул абалдан куткаруу милдети пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жүктөлгөн болчу. Өзү жашаган коомдун өзгөчөлүктөрүн, салт санаасын өтө жакшы билген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык милдети берилер замат динди ачык түрдө жайууга шашылган жок. Бул үчүн убакыт жана кээ бир оңчулуктуу шарттардын болуусу керек эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламды жоюуну эң оболу жакындарынан баштаган. Биринчи болуп зайыбы Хадичага айткан. Хадича энебиз анын пайгамбарлыгын тастыктап мусулман болгон. Андан соң эң жакыны болгон 4-5 жаштан бери андан тарбия алган Азирети Алини исламга чакырган. Ал дагы исламды кабыл кылган. Андан соң үй бүлөсүнөн башка эң жакын ишенген адамдарга ыйман жана исламды түшүндүргөн. Алардын башында Азирети Абу Бакыр бар эле. Азирети Абу Бакыр аркылуу дагы бир топ киши мусулман болгон. Жашыруун үгүт доорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө этияттык менен иш кылгандай эле. Биринчи мусулмандардын да өтө этият жана жашыруун аракеттенүүсүн өтүнгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 жыл үгүт ишин ушундайча жашыруун уланткан. Мына ушул убакыт ичинде исламды кабыл кылгандардын саны араң эле 30дай болгон. Андан кийин ыйманга чакырууну дагы бир аз кеңейтип, биринчи жолу Сафа дөбөсүнөн Мекке калкына динин жарыя кылган. Аларды Аллахтын бир экенине жана өзүнүн пайгамбарлыгын кабыл алууга чакырган. Бул ыйманга чакырууга жооп келбегени аз келгенсип, Абу Лахаб өтө эле чектен чыгып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам акарат келтирген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай акараттардан шагысынып отуруп калбастан, эч жадабастан ыйманды жайууну уланткан. Меккеде түшүрүлгөн аяттардын өзгөчө эки негизги максаты бар болчу. Биринчи, Аллахтын бар жана бар экендигине ишенүү. Экинчи, өлгөндөн кийин тирилишке, ыйман келтирүүнү адамдардын акылына, дилине жана рухтарына жеткирүү. Бул эки максаттан башка дагы толгон токой маселелер бар эле. Бирок эң маанилүүсү ушул экөө эле. Калган коомдук маселелердин аткарылышы мүмкүн эмес эле. Айткандай эле, ал бул маселелерди бир-бирден ишке ашыруу аркылуу жемиштүү ийгиликке жетишкен. Мына ушул себептерден улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын эң түпкү сезим туюмдарын ойготуп, Алла Тааланы кабылдоо түшүнүгүнө көбүрөөк басым жасап,
ушул ааламдын ээси жана жаратуучусу жалгыз Алла Таала экенин айтуу аркылуу башталган. Алла Тааланын эркинен башка, баш ийиле турган башка эч кандай кудуреттин жок экенин айткан. Буларды айтып жатканда кандайдыр бир материалдык күчкө таянуу муктаждыгын сезген эмес. Алла Тааладан башка Кудай жок дегиле, өзүңөрдү куткаргыла деп жалпы адамзатка үн салган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мына ушул чакырыгы байларга, күчтүүлөргө жана журт башчыларына жаккан эмес. Жалган дүйнөнүн көрүнүштө таттуу, бирок рухий түрдө уу кошулган балга окшогон уят сыйытка терс келген жыргалдарынан баш тарткылары келген эмес. Ачыгын айтканда, кызыкчылыктары эски жашоо мүнөздөрү аркылуу гана уланат деп ойлошкон. Мына ошол себептүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршылык көрсөтө башташкан. Оболу алар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коомдон бөлүп, өз жайына коюп, айткандарына көңүл бурбай, бардык аракеттерин жокко чыгаргылары келишкен. Бирок ал айткан нерселерди угуп, мусулман болгондордун саны күн өткөн сайын көбөйгөн. Муну көргөн бутпарастар чочулашып, пландарын өзгөртүшкөн. Аларга каршы ушак айын кеп таратышып, ар кандай жалааларды жабышкан. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам сыйкырчы, көз боемочу, акын дешти. Бирок булардын да эч бири туура келген эмес. Бардык жала жабууларга карабастан эч кандай натыйжа чыккан эмес. Туура динге ыйман келтиргендердин саны күндөн күнгө көбөйө берген. Анан алар ачыктан ачык күч колдонуп, зордук зомбулук көрсөтө башташкан. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарга Каабада намаз окууга тыюу салышып, үстүлөрүнө намаз учурунда акыр чикирлерди ыргытышып, намаз окуй турган, ары бери баскан жерлерине тикенектерди чачышкан. Алсыз, жакыр жана башпаанексиз мусулмандарды катуу кыйноолорго алышкан. Жада калса, алардын кээ бирөөлөрү кыйноолордон улам жан берип, улуу шейиттик даражасына жетишкен. Мындай абалга чыдоо кыйын эле. Анын үстүнө мусулмандар аз эле, алсыз эле. Мына ушул себептүү алардын кыйноо кордугуна жана акараттарына каршы чыкканга күчү жеткен эмес. Эгер каршы чыкканда бутпарастар аларды биротоло жок кылып коюшу мүмкүн эле. Бардык ушул кыйынчылыктарга жана ар түрдүү карама каршы оор шарттарга карабастан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чаалыгып чарчабастан исламды жаюуга болгон күчүн жумшаган. Башка мусулмандардай эле ал дагы бутпарастардын кыйноо кордуктарына дуушар болгон. Бирок буга карабастан Алла Тааланын буйругуна ылайык сабыр кылып, динин жаюудан такыр баш тарткан эмес. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандардын Мекке доорунда эң чоң куралы сабыр болчу. Айткандай эле, мына ушул сабырдын оң натыйжалары көрүнгөн. Кыйноого дуушар болгон мусулмандардын пайдасына жакшы абал түзүлгөн. Мунун натыйжасында бир топ адам мусулман болгон. Азирети Хамза да алардын ичинде эле. Бутпарастар кыйноолорун ушунчалык көбөйтүшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде ибадаттарын эң эркин кыла турган ыңгайлуу бир жер издөөгө аргасыз калган. Ошондуктан Аркам бин Аби Аркамдын үйүн борбор кылып, кызматын мына ушул жерден уланткан. Бул үйдө бир топ адам мусулман болгон. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бардык тоскоолдуктарга карабастан динин үгүттөөдөн баш тартпагандыгын көргөн бутпарастардын башчылары кийин атасынын бир тууганы Абу Талиб аркылуу пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам дининен баш тартуусу үчүн кайрылышкан. Абу Талиб абалды пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам айтканда мындайча жооп берген: күндү оң колума, айды сол колума коюшса да, мен динимден баш тартпаймын. Аллах бул динди бүткүл ааламга жаят. Менин милдетим бүтөт, же болбосо ушул жолдо өлөмүн. Бутпарастар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коркутуп үркүтүүлөр менен зордоп, бул иштен баш тартыра албай тургандарын даана түшүнүшүп, башкачараак айла ойлоп табышкан. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам мал мүлк, байлык, атак, даңк, башкаруучулук кызматын сунуш кылышкан.
Бирок алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам булардын эч бирине көңүл бурбагандыгын жана ошондой эле исламды тездик менен жайгандыгын көрүшкөн. Көрсөтүлгөн кыйноо жана зомбулуктар эми мусулмандардын сабырын түгөтө турган абалга чейин келген эле. Мына ушул себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын Хабашистанга, Эфиопия көчөлөрүн сунуш кылган. Мына ушундан соң динди сактап калуу жана аны жайуу максатында мусулмандар эки топко бөлүнүшүп, Хабашистанга көчүшкөн. Азирети Умардын мусулманчылыкты кабыл алышы исламдын тез жайылышына жана күчөтүшүнө себеп болгон. Бутпарастар мусулмандарды кыйнаганын басаңдатканга мажбур болушкан. Мусулмандар эми булуң бурушта сактанып, намаздарын коркуу ичинде жашыруун окууга керек калбай калган. Арадан белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам коргогон Абу Талиптин өлүмүн бутпарастар кубануу менен кабыл алышкан. Кайрадан ыксыз кыйноолор бир нече эселеп көбөйгөн. Мына ушундай абалда исламды жайуу үчүн Таифке барган. Өкүнүчтүүсү, бул жерде кылган бардык аракеттерине карабастан каалаганына жете алган эмес. Анын чакырыгына каршылык көрсөткөн таифтиктер аны ташбаранга алышып, бети башын канга боешкон. Ушуга карабастан ааламга мээрим катары жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга каргыш дуба кылган жок. Тескерисинче, жаратканын бутпарастардын тукумунан исламга кызмат кыла тургандарды чыгарсын деп дуба кылган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Меккеде исламды алгачкы жылдарында көзгө урунган маанилүү аракети ар жылы ажылык убакта Меккеге келген уруулар менен жашыруун көрүшүп, аларга Куран окуп, ислам дининин негиздерин үйрөтүштү. Уруулар арасында кыдырып, исламды түшүндүрүп жүргөн убагында да Курайш бутпарастары анын аркасынан көлөкөдөй ээрчип, ар түрдүү ушагайын кептери менен калкты андан алыстатууга аракет жасашкан. Бирок алардын бүткүл мындай иш аракеттери суу кечпей калган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көңүлдөрү багынткан дини барган сайын жайылып, Меккенин сыртына чыгып, Мадина өрөөнүндө да жандана баштаган. Мадинага көчүү менен мусулмандардын жаңы доору башталган.